Кыз интернет аркылуу жигит менен таанышкан, жигит кызды унаасына салып алып, кызды зордуктаган, кыз жигиттин үстүнөн арыз жазды. Бишкекте тойдун коноктору бири-бири менен талпама-талпам мушташкан. Эми таштандыны көрүнгөн жерге таштай турган болсоңуз, көчө шыпырып калышыңыз мүмкүн. Мыйзам долбоору сунушталууда. Бишкекте массалык мушташка катышкан 5 адам кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Интернетте таанышкан Ошто 18 жаштагы кыз зордукталганын билдирди. Ошто 18 жаштагы кыз зордукталганын билдирип, милицияга арыз жазды. Бул тууралуу Ош облустук милициядан билдиришти. 18 август күнү Каракулча районунун 2007-жылы туулган тургуну милицияга арыз менен кайрылып, социалдык тармак аркылуу таанышкан. Болжол менен 30-35 жаштардагы киши Ош Араван жолунда унаасында күч колдонуп, зордуктаганын билдирген. Бул факт каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуяга тиешеси бар делген Араван районунун 1996-жылы туулган тургуну кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Жабырлануучуга карата тийиштүү экспертизалар дайындалган. Дайындалган экспертизанын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Бишкекте тойдун коноктору ортосунда массалык мушташ болду. Тойдон чыгып мушташа кеткендердин видеосу тарады. Окуя Кара Жыгач конушунда болгон. Кадрларда аялдар той баштыктардын көтөрүп жүргөнү көрүнөт. Милиция окуя боюнча кийинчерээк комментарий берерин билдирди. Эми каза болгон жубайынын жанынан алдын ала жайы брондоого болот. Токтомго Минкап башчысы Адилет Касмалиев кол койду. Ага ылайык Өрөстөндөгү жайды жубайы нике күбөлүктүн негизинде брондой алат. Брондо баасы эсептик көрсөткүчкө жараша Бишкекте 1000 сом, облустук маанидеги шаарларда 750 сом, райондордо жана айылдарда 500 сом. Мындан тышкары кошумча кызматтар үчүн коэффициент кошулат. Арыз түнүк системасы аркылуу берилип, брондо мөөнөтү узартуу укугу менен 10 жылды түзөт. Бронду сатууга аракет кылгандардын келишими жокко чыгарылат. Таштан ыргыткандар эми көчө шыпыра баштайт. Мыйзам долбоору сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев көрктөндүрүү эрежелерин бузгандарды, таштанын ойгелди ыргытып же өрттөгөндөрдү жана суу курулмаларын бузгандарды 20 сааттан 40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартууну сунуштады. Эл өкүлүнүн айтымында бул чара тартип бузууларды азайтып, шаарды тазалоого көмөк болот. Мыйзам долбоорунда кош бойлуулар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, 3 жашка чейинки баласы барлар жана 60 жаштан жогорулар коомдук жумуштарга тартылбай турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле тартип бузуучуларды төңкүсүн же зыяндуу заттар менен иштетүүгө тыюу салынат. Бишкектеги массалык мушташка катышкан 5 адам кармалды. Бишкекте массалык мушташтын 5 катышуучусу кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалды. Мушташ Анкара көчөсүндө жайгашкан ресторандардын биринин унаа токтотуучу жайында болгонун милиция билдирди. Факт майда бейбаштык менен катталган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Танзанияда 44 жаштагы киши 8 жыл бою көкүрөгүнө сайылган бычак менен жүргөн. Танзаниялык киши 8 жыл бою көкүрөгүнө сайылган бычак менен жүргөн. Бул тууралуу дүйнөлүк ЖМКлар жазышты. Зесан жазгандай, анын иш чери ооруган эмес, денесинде бычак бар экенин да сезген эмес. 44 жаштагы киши оң тарабынан ириң агып жатканына даттануу менен ооруканага кайрылган. Текшерүү учурунда дарыгерлер дароо себебин аныктай алышкан эмес. Оорулуу 8 жыл мурун мушташ учурунда бычак жегенин эстегенде абал айкын болгон. Мушташтан кийин дарыгерлер анын белиндеги, бетиндеги жана ашказанындагы кесилген жерлерди дарылашкан, бирок көкүрөгүндө бычакты байкашкан эмес. Рентген көрсөткөндөй, чоң бычак адамдын көкүрөгүндө узак убакыт бою болуп, эч кандай маанилүү органга тийген эмес. Хирургтар бычакты алып, чогулган ириңди чыгарышты. Дарыгерлердин айтымында айыгып кетүү кыйынчылыксыз өткөн. Кыргызстанда мектеп формасын жоюу боюнча петиция башталды. Кыргызстанда мектеп формасын алып салууну билим берүү мекемелеринин биринин окуучусу өтүнөдү. Тиешелүү петиция Change.org порталында
пайда болду. Ага дээрлик 7000 адам кол койду. Мен Кыргызстандагы мектептин окуучусумун. Жыл сайын ата-энем жана мен ыңгайсыз жана бат бузулган кийимдерге көп акча коротобуз. Жайында ысык, кышында суук, көпчүлүк үй бүлөлөргө аны сатып алуу кыйынга турат. Менин оюмча окуучулар мектепте өздөрү тандаган таза, тыкан кийимдерди кийип келүүгө укуктуу болушу керек. Мектеп формасы көп жылдардан бери окуучулардын жана ата-энелердин нааразычылыгын жаратып келет. Мунун негизги себептеринин бири кымбаттыгы. Көптөгөн үй бүлөлөр үчүн, айрыкча үй бүлөдө бир нече бала болсо, кийимгече сатып алуу чоң акчаны талап кылат. Окуучуларга ыңгайлуу жана ылайыктуу кийимдерди тандоого мүмкүнчүлүк берилиши керек. Бул ар бир окуучунун өзүнчө өзгөчөлөнүшүнө шарт түзөт деп айтылат петицияда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Сок чыгарган сонун заводуна келдик. Саркынды суулар моореки труба менен могу дренажный арыкка агат экен. Дренаж арык. Элдин кайрылуусу боюнча келдик азыр. Азыр руководствосун чыгарып чара колдонобуз. Бул сточный суулар чыгат. Кызыл чыкканын көрдүңүзбү? Ооба көрдүм. Аны мен сиз жана видео жибергенден кийин выяснить эттим да. Ал бизде жанагы томат паста чыгат. Палеттер менен тизилет да банкалар. Ошо банка сынып, палет кулаган дейт да. Ал уже факт вообще нарушение да. Ал деген бул дренажный арышка чыкпаш керек болчу да. Ооба.
Росканализационных сточных, вот водоотведение деп қойдым. 170 показатели, здесь ваши данные. Протеинтекстің орекі продукцияларының, чириген продукциялардың немелері шерге қойылады екен. Анан олар ширип, сарқынды сулары орекі ливневка түшіп алып, анан теге дренажный арыққа қосылады екен. Протокол жазылды. Протокол 179 час 2.